Чубак устазыбыз тирүү кезинде боло турган нерсе болот, болбой турган нерсе болбойт деп тагдырга баш ийүү тууралуу катуу баянын айтып кеткен эле. Мына бүгүн биз дагы катуу сыноого кабыл алгандан башка эч аргабыз жок. Турцияга келип баламдын толук дарылануусуна 130 миңдей доллар керек экендигин билдим. Бирок бул жалпы сумма, буга чейин Кудайга шүгүр 40 миң доллардай чогулган эле. Ал сумма радиотерапия менен пересадка костный мозгко жетет экен, алхамдулилля. Ошондуктан дарыланууну баштадык. Азыркы өтүп жаткан дарылануубуз 3 айга созулушу мүмкүн. Ошондуктан калган сумманы деле толугу менен чогулта алам деген ишенимим бар иншалла. Андыктан бизди көрүп жаткан досторубуз, туугандарыбыз, жалпы кыргыз элим, дуаңыздарда бизди унутпай Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып кетиңиздер. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2026 жылы чыккан эң даамдуу бөлүгү аттуу тасманы көрөбүз. Тергөөчүлөр кылмышкерлердин үйүн тинтүү учурунда өтө көп сандагы акча табышып, анын бир канча бөлүгүн өзүбүзгө алып калсакпы деп эки ача ойго түшүшүп, ортодо бири-бирине болгон ишеним жоголуп бале башталат. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар окуянын аягын биргеликте көрөлү. Мы спалились. Вам все известно. Ну и что мы будем со всем этим делать, а? Тасманын башында берилген маалымат боюнча окуя чыныгы жашоодон алынгандыгын түшүнөбүз. Майами шаары түн окумда унаасында бара жаткан капитан Велосты көрөбүз. Ал тартип сакчылардын баңгизатка каршы бөлүмүндө иштеп, кылмышкерлердин арасында өзү киргизген маалыматчысы менен сүйлөшүп бара жаткан эле. Анда Велос бул жолу маалыматчысына мен сени ал жактан жакында өзүм алып чыгып кетем деген убадасын берет. Бирок Велос унаасынан түшкөн мезгилде аны бейтааныш бирөө аткылай баштап, каарманыбыз жашынганга аракет кылып уюлдук аппараты менен белгисиз бирөөгө кат жаза баштап, канчалык кылмышкерден коргонууга аракет кылбасын, алардын саны экөө болгондуктан бат эле өлтүрүп салышат. Бул окуядан кийин биз дагы эле ошол каза болгон Велос иштеген кеңсени көрөбүз. Ал жерге өйдө тараптан дайындалып атайын Велостун өлүмүн изилдегендер келип, анын кесиптештеринен сурак алып, маалымат чогултуп жатышкан болчу. Анткени белгисиз маалыматтар боюнча Велосты тартип сакчылар өздөрү өлтүрдү деген кабар чыгып, же болбосо Велос кылмышкерлерге сатылып кеткен болчу деген имиштер тарай баштайт. Ошондуктан кылмыш ишин изилдеп жаткандар бул убакта суроолорго жооп берип жаткан сержант Джей Диге айтышкан мезгилде, муну уккан Джейдин каза болгон Велос менен жеке мамилеси дагы болгондуктан, сурак алып жаткандарга жини келип алардын бирин карап, сен жанагы түрмөдө мушташкан бойкага окшош экенсиң а деп эле жакалай баштайт. Анда кесиптештери аларды ажыратып бетин жууп жаткан Джейдин жанына лейтенант Дэйн келди. Дэйн Джейдин досу жана анын башчысы болчу. Көрсө Дэйн дагы Велостун өлүмү жөндөн жөн болбогондугун түшүнүп, бул маселеге көз жумбай олуттуу карашыбыз керек деген ойдо экен. Анан дагы Дэйн Джей менен сүйлөшүп жатып, алардын жумушу аябай катаал экендигин айтып, бирок жасаган эмгегине жараша аларга акча төлөнбөй жаткандыгын бири-бирине даттанышат. Кандай болбосун тасма кийинки көрүнүшкө өтүп, жумуш убактысы аяктап, каармандарыбыз чогулуп алып эс алып олтуруп калышкан эле. Ошол убакта ал жерге аскердик дозоттолгон унаа келип, тартип сакчылардын башка бөлүмүндө иштеген адамдар ичинен түшүп каармандарыбыз менен учурашып, бири-бирине тийишип кычык сөздөрдү сүйлөшүп, тамашалашып жатышкан. Бул убакта Дэйн өзүнүн бөлмөсүндө уюлдук аппаратын карап отурган эле. Көрсө буга чейин Велос өлүм алдында катты так эле Дэйнге жазган экен. Ал катта даректи жазып, ошол жерде өтө көп суммадагы акча бар деп билдириптир. Бул катты окуган Дэйн өтө көп ойлонуп, эмне кылышын билбей, уюлдук аппаратындагы баласынын сүрөтүн көрүп акыр аягы бир чечимге келди. Ал жумуш убактысы аяктаганына карабай кол астындагы адамдарына чыгып, бизге маалымат келди, Хейли аймагындагы үйдү текшеришибиз керек. Ал жакта кылмышка тиешелүү акча жашырылган деп жатышат. Мен ошол дарекке кеттим, кааласаңар баргыла, болбосо жөн эле койсоңор болот. Өзүңөр чечим чыгаргыла десе, бардыгы айласы жок башчысынын артынан жөнөшөт. Ошентип алар бат эле дарекке жетип барышып, итин дагы алып чыгышып, үйдү такылдатчысы ал жерде жалгыз Дейзи деген кыз чыгат. Анда каармандарыбыз сот тарабынан эч кандай үйдү текшерүүгө уруксат жок экендигин айтышып, болгону бизге маалымат түштү, нары бери эле текшерип коюп кетебиз. Бул үйдө баңгизат сакталат деп айтышты. Биздин оюбузча эч кандай баңгизат деле жок болсо керек. Болгону милдетибизди аткарышыбыз керек деп Дейзини алдап эле кол койдуруп алып, Дейзи кол койгондон кийин тапанчаларын көтөрүп эле тинте башташты. Анда каармандарыбыздын ити чуркап келип эле шыпты карап үрө баштайт. Ошол убакта гана үйдө эчтеке жок деп жаткан Дейзи бир аз өзүн жаман сезип, муну сезип калган каармандарыбыз дагы дароо эле шыпка чыга башташты. Почему на чердаке так убрано? Говорю же, не знаю. Алар шыптын үстүндө жайгашкан бөлмөнүн аябай таза экендигин көрүп, аны күмөндүү карашып, ток сайылуучу жайдагы зымдын чыгып тургандыгын көрүп, аны тарта коюшса дубалдын ортосу ачылып кетет. Бул нерсеге таң калган каармандарыбыз дубалдын экинчи бетинен өтө көп сандагы желим-челектерди көрүштү. Анда алар дароо эле түшө калып, Дейзини сурак алышып, сенин колумбиялык экендигиң түшүнүктүү эле болуп турат. Америкага Колумбиядан баңгизаттар келет экендигин дагы билебиз. Биз азыр дубалды тешип, чакалардын ичинде эмне бар экендигин толугу менен көрөбүз. Ошондуктан бардыгын өзүң эле айтып берип койбойсуңбу десе, Дейзи такыр эле күнөөсүн мойнуна албай, мен бул үйдө жашаганыма 2 ай болду. Бул үй чоң энемдин үйү.
Чоң энем каза болгондон кийин үйдө өзүмдүн атыма өткөрүүгө аракет кылып жүрөм десе, каармандарыбыз Дейзинин сөзүнө ишенишкен дагы жок. Бир мезгилде алар дубалды тешишип, ичиндеги чакалардын бирин алып чыгып, анын ичин ачышса толгон токой акчалар жашырылыптыр. Бир челекке дээрлик 1,5 миллион доллардай салынып, ал жерде 14 чака болгондуктан жалпы эсепте 20 миллион доллардай акча бар экен. Бирок Дейнге ал жерде 300 миң доллардай акча бар деген маалымат жеткен болчу. Ошондуктан каарманыбыз эмне кылышын билбей дароо эле кол алдындагы тергөөчүлөрдүн бардыгынын уюлдук аппаратын алып, биз бул маселени ойлонуп чечишибиз керек, ошондуктан шашылбайлы. Мен кандай жагдайга түшүп калганыбызды билбей жатам деп эле эки жака басып, ордунда тура албай калган мезгилде Дейзи өзүнүн сөзүн баштайт. Силерге кеңешим, чөнтөгүңөргө канча акча керек болсо ошончону алгыла дагы кетип калгыла. Антпесеңер бул окуя бардыгыбыздын башыбызга маселе болот деп эскертет. Эң эле кызыгы, ал жерге тартип сакчылардын унаасы жакындап келе баштап, каармандарыбыз дароо эле үйдөн чыгышып, өздөрүнүн эмне иш кылып жаткандыгын билгизгиси келбей, тартип сакчыларды бул жерден кеткиле деп айтып, биз бул жакта баңгизатка каршы иш чара жүргүзүп жатабыз, тоскоолдук кылбагыла деген талабын коюшат. Анда тартип сакчылар кетишип, бирок алар эмнегедир каармандарыбызга аябай күмөндүү көрүнүп, алар дароо кесиптик кийимдерин кийип, мылтыктарын ырастай баштайт. Анткени акчанын ээси акчаларын алыш үчүн ал жерге кайсы убакта болбосун келип калышы толук ыктымал эле. Ошондуктан Дэйн кол астындагыларына дагы мылтыктарыңарды ырастагыла деп буйруп, алар акчаларды шыптан унаа токтотуучу жайга алып түшүшүп, саны белгилүүлөрдү бир тарапка койсо, белгисиздерди саноо ишин башташат. Бирок мындай учурда жетекчиликке маалымат дароо жеткирилиш керек болчу. Дэйн болсо эмнегедир маалыматты эч жака чыгарбай, Джей аны менен урушуп, деги эмне болуп жатат, сен эмне акчаны көргөндө башың айланып калдыбы? Маалыматты жетекчиликке жеткирбейсиңби? Болбосо өзүм жеткирем. Менин сага болгон күмөнүм пайда боло баштады деп Дэйнге катуу талабын коет. Бирок Дэйн дагы деле маалыматты сыртка чыгарбай Дейзиден сурак алып, Дейзи бардыгы ачыкталгандан кийин өзүнүн чындыгын айтып берет. Көрсө кылмыштуу топтун адамдары анын үйүн атайын акча сактоочу жай кылып колдонушуп, акчаларды алып келген мезгилде Дейзи үйдөн кетип, кылмышкерлердин жүзүн дагы көрбөй, алар акчаларын бекитип коюп кеткенден кийин гана Дейзи үйүнө кайтып келет экен. Ошол учурда эле ал жерге коңгуроо келе баштады. Анда Дейзи коңгуроону албагыла дегенине карабай, Джей дароо көтөрүп, белгисиз адам акча керек болсо өзүңөргө алгыла дагы ал жерден кетип калгыла. Менимче бир аз акча үчүн жаныңарды бербесеңер керек деп өчүрүп коет. Сыягы эми маселе чындап эле өтө катаалдаша баштады окшойт. Что бы ты с ними сделала? Акча адамды өзгөртпөйт, ал болгону адамдын билинбей жүргөн жүзүн ачат дегендей. Акчаны санап жаткан кыздардын дагы оюна ар кайсы учурлар түшө баштайт. Анткени алардын ар биринде мөл булактан кредиттери бар экен эле. Джей бул убакта буга чейин зоттолгон унаа менен келген адамдардын бирине коңгуроо кылып, болгон жагдайды толугу менен айтып, анан дагы Дэйнге бир аз ишеними жоголо баштагандыгын түшүндүрөт. Анткени Дэйн дагы деле табылган акча тууралуу жетекчиликке жеткире элек болчу. Бул убакта тергөөчүлөрдүн бири Майк сыртта күзөтүп, ал жердин аябай тынч экендигине таң калып, жанына Джей чыкса, бул жерде эч кандай кыймыл жок экен. Бул үйдө жашагандарды дагы, унааларды дагы көргөн жокмун. Кылмыштуу топтор бир көчөнү толугу менен сатып алышат деп уктум эле. Бул жер дагы ушундай окшойт деп жаткан мезгилде эле үйлөрдүн биринин жарыгы өчүп жана баштайт. Анда Джей жанагы үйдү текшерип келүү үчүн дароо жөнөп кетти. Бул убакта Дэйн жетекчисине коңгуроо кылып акча табылгандыгын айтып, бирок акчанын суммасын 150 миң гана доллар деп эч кандай жардам керек эмес экендигин айтып, өзүбүз эле жүктөп алып барабыз деген маалыматын жеткирет. Сообщение от Мэтти. Наводки не было. В журнале не зарегистрировано. Бир мезгилде Джейге ал буга чейин коңгуроо кылып сүйлөшкөн Мэтт, силер барган жер тууралуу эч кандай маалымат келген эмес экен, ошондуктан өзүңдү абайлагының. Дэйн чындап эле чыккынча окшойт деген маалыматын жазат. Бул сөздөрдү окуган Джей жанагы чырагы өчүп жанган үйдү текшерүүсүн уланта берди. Башка каармандарыбыз болсо акчаны санап бүткөндөн кийин жөнөйлү деп камынышып, баштыктарга сала баштаган мезгилде аларды белгисиз бирөөлөр аткылай баштады. Анда каармандарыбыз коргонушуп, өздөрү дагы жооп кылып аткылашып, арасынан тергөөчү кыздардын бири Лоло бутунан жаракат алат. Дейзи болсо колу кишенделген бойдон ордунда жаткан эле. Атуу басаңдагандан кийин Джей менен Майк дароо сыртка чыгышып, ал жердеги куралчан адамдарды кубалап жөнөшүп, алар унаага секирип качып кетишип, каармандарыбыз алардын ким экендигин билбей дагы калышты. Ошол убакта эле Джей буга чейин текшерип жаткан үйдөн белгисиз адамды таап чыгат. Көрсө ал адам чындап эле кылмыштуу топтун мүчөсү экен. Бирок ал дароо эле жетекчисине коңгуроо кылып, жетекчиси менен каармандарыбызды сүйлөштүрүп, кылмыштуу топтун башчысы акча чындап эле алардыкы экендигин айтып, бирок силерге кол салган менин адамдарым эмес, биз тартип сакчыларга кол салгыдай келесоо эмеспиз.
Силер таап алган 20 миллион доллар биздики, бирок биз андан баш тарттык. Анткени биздин башыбызга тартип сакчылар тарабынан маселе кереги жок деп айтып, анан дагы каза болгон Велости биз өлтүргөн эмеспиз. Бизге жеткен маалымат боюнча анын өзүнүн эле кесиптештеринин бири өлтүрүптүр деген сөзүн айтат. Ошентип акчанын ээси кылмыштуу топ бул оюндан чыгып кеткендигин билдирди. Эң эле кызыгы эми каармандарыбыз аларга ким кол салгандыгын түшүнүшпөй. Акчадагы эч кимдики эмес болгондуктан ар кимиси ар кайсы ойлорду айта баштайт. Анда кээ бири акчаны бөлүштүрүп алалы десе, Джей бул ойго такыр кошулгусу келбей, силер деги эмне болуп жатасыңар, акча такыр эле башыңарды айлантып койду го. Дейн болсо жетекчиликке дагы деле кабарын бербей жүрөт. Анан дагы кеңсеге бул үйдө акча бар экендиги тууралуу эч кандай маалымат келген эмес экен. Мен такыр эле түшүнбөй жатамын, бул жерде эмне болуп жатат деп кызы чуу салат. Ты просто сраный мудак и убийца копов. Ал эле эмес Джей Дейнди Велостин өлүмүнө күнөөлөп экөөнүн ортосунда мушташ башталып, мушташтын айынан шамдар жыгылып ал жер күйө баштайт. Анда башкалары каармандарыбызды ажыратып калып үйдө өрт башталгандыктан баштыкка салынган акчаларды алып алып сыртка чыгышып, ошол убакта буга чейин Джей байланышып жаткан Мэтт зоттолгон унаа менен келип калгандыгын көрүшөт. Анда Джей ызы чуу салып эле Дейндин дагы сөзүн укпай акчалардын бардыгын жүктөп, эки тергөөчү кызды өрт өчүргүчтөрдү чакыргыла деп Дейзи менен калтырат да ал жерден кетип калышат. Ошентип каармандарыбыз унаада бара жатышып, бири-бирин карап ортодо катуу чыңалуу пайда болду. Бир мезгилде Дейн менен Джей экөө тең тапанчасын алышып, Джей чөнтөгүнөн уюлдук аппаратты көтөрүп чыгып дароо эле Майкка көрсөтөт. Анткени бул уюлдук аппарат Майктын жашырып жүргөн аппараты болчу. Көрсө Дейн менен Джей Велости тартип сакчылардын бири өлтүргөндүгү тууралуу күмөндөрү пайда болуп, аны аныкташ үчүн буга чейин жасаган иштеринин бардыгын жөн гана аткарышыптыр. Анткени алардын күмөнүндө Велос акча тууралуу билип калгандыктан аны атайын жок кылышты деген ойлору бар эле. Ошондуктан алар Майкты аңдышып, ал уюлдук аппаратты колдонуп жаткандыгын көрүшүп, калп эле мушташуу учурунда Майк аларды ажыратып жатканда уюлдук аппаратын алып коюшуптур. Ошондуктан алар Майкты сен чыккынча турбайсыңбы деп жарга такай башташты. Анан дагы каармандарыбыз Майкка сен жалгыз иштей алмак эмессиң, демек сенин шериктериң дагы бар. Кана бизге айтып берчи деген мезгилде анын жанында олтурган Мэтт тапанчасы менен атып жиберет. Көрсө Мэтт иши ачыкталып калгандыгын түшүнүп маселени колго алайын дептир. Ал дароо эле каармандарыбызды барымтага алып тапанчасы менен коркутуп, Майкты тепкилеп, бул келесоо алсыз болбогондо биздин ишибиз ачыкталмак эмес. Биз бул акча тууралуу билгенден кийин өзүбүзгө бөлүшүп алууну каалаганбыз. Бирок Велос андай кылгысы келген эмес эле, ошондуктан бул дүйнө менен кош айтышты. Мен азыр силерге дагы мүмкүнчүлүк берейин. Майкты өлтүрөбүз дагы күнөөнүн бардыгын ага түртүп акчаны бөлүштүрүп алабыз деген мезгилде эле алардын унаасын бирөөлөр токтотот. Көрсө Джей буга чейин эле бара турган жолду айтып, бизди жолдон тосуп алгыла деп тасманын башында мушташа кеткен адамга кабарлап койгон экен. Бирок ошол учурда эле Майк мылтыгы менен аткылап бир баштык акчаны көтөрүп алып ал жерден качып жөнөйт. Анын артынан каармандарыбыз дагы секирип, Мэтт болсо унааны айдаган бойдон качып, Дейн Майктын артынан кууласа, Джей унаалардын бирине олтуруп алып Мэттти кубалап жөнөйт. Дейн Майкка бат эле жетип аны менен мушташа баштап, Майкты муунтканча ага сүйлөп, эми токтобосоң болбой калды, бул ишке эмне үчүн бардың? Велосте эмне күнөө эле десе, Майк мушташуудан баш тартып токтоп калат. Сыягы ал кылмыш жасаганына эми гана өкүнө баштады окшойт. Ошондуктан ал Дейндин айткандарына көнүп колуна кишен дагы салдырат. Джей болсо бул убакта зоттолгон унааны токтотуунун айласын издеп анын дөңгөлөгүнө аткылап, бир ок менен дөңгөлөгү жарылбай 3-4 жолу атканда гана жарылды. Анда каарманыбыз өзүнүн унаасы менен сүзүп, Мэтт ошол жерде кырсыкка учурайт. Бирок ал дагы деле жеңилбестин айласын кылып каарманыбызга каршылык көрсөтүүнүн жолун издеп, тапанчаны алайын деген мезгилде Джей аны атып жиберет. Эң эле кызыгы унаага жүктөлгөн баштыктардын ичинде эч кандай акча эмес эле кагаздар экен. Чыныгы акча дагы деле чаканын ичинде тергөөчү кыздар башка унаа менен алып кетишет. Ошентип алар акчаны кеңсеге алып келишип, толугу менен өткөрүп берип, ал жерде 20 миллион 600 миң 480 доллар бар экендиги билинет. Эң эле кызыгы каармандарыбыз ал акчадан 1 сом дагы өздөрүнө ыйгарышпаптыр. Анан да Дейзи Велос өлөр алдында сүйлөшүп жаткан маалыматчысы экендиги билинип, кылмышкерлердин бул акчасын таап берүүгө көмөк көрсөткөндүгү үчүн мыйзам боюнча акчанын 20% Дейзиге берилет. Джей болсо тасманын башында жакалашып кетип, бирок кылмышкерди кармаганга жардам берген Делди келип кучактайт. Көрсө бул эки каарманыбыз бир тууган ага инилер экен. Дейзи болсо Дейндин жанына келип аны куткарып калгандыгы үчүн ыраазычылык билдирет. Анткени Велос маалыматчысы Дейзини куткарамын деп жатып, бирок өзү көз жумуп калган болчу. Анан дагы Дейзи буга чейин каарманыбыздын колундагы тамгалар эмнени билдирет деп сураган мезгилде Дейн айтпай койгондуктан, эми гана айтып, менин 10 жашта Джек деген балам бар эле, ал балам рак оорусунан каза болгон. Ошол баламдан калган эстелик деп Дейзинин көзүнөн жашын агызат. У него был рак.
Ошентип окуя аягына чыгып эки каарманыбыз деңиздин жээгине келип, сен мыкты адамсың деп бири-бирине жакшы сөздөрүн айтып тасмадагы бүтөт. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бул дүйнөнүн убактылуу кызыкчылыгына алданып жаман иштерди жасап коюудан алыс бололу.